Күнүгө үйдөн чыкканда бир сыйра Кудайыма шүгүр ушул чоң жоопкерчиликти мамлекет менин мойнума берип атканда ушуну бир таза, жакшы, татыктуу аткарып кетсем экен деп күнүгө бата кылып чыгам да күнүгө. Каарманыбыз кыргыз маданият тармагында өз орду бар. Чыныгы күжүрмөн. Бул багытта ага жүктөлгөн ар бир иштин майын чыгара иштеген. Өлкөбүздүн ар бир аймагында өтүлүп жаткан жооптуу маданий массалык иш-чараларды ишке ашыруучулардын бири. Ошол эле учурда жасаган ишине мен жасадым деп төш кагып мактанбаган. Ары жөнөкөй, чыгармачыл инсаныбыз Жумакадыр Курмангалиевдин өмүр жолуна кызыгып, көрсөтүүбүздүн каарманы болуп берүүсүн өтүндүк. 1962 жылы Нарын облусунун Ат Баш районунун Ат Баш айылында төрөлгөм. Атабыз болсо Улуу Ата мекендик согуштун идеалисти болчу, партийный кызматкери болчу. Атабыз ошо согуштун залдары менен эрте кайтыш болуп калды, 52 жашында. Апакебиз болсо ошо өмүр бою ошо дүкөндө иштеп кызматын кылды. Анан апакебиз мандалин ойночу экен, анан кийин ооз комуз кагып, анан ошо чыгармачылыктарга эл ичи өнөргенчине аралашып, ошо Москвага чейин барып келди да. Анан Жумакадырдын апасы музыкага жакыныраак болчу, жакшырдачу. Кыякты тартып неметчү, музыкалык аспаптарга жакын болчу да. Жумакадырды кенеде кечинен бери чогуу-чоңойгон адам катары, классташы катары, жердеши катары билген себебим биринчи класска чогуу бардык. Жумакадыр ошондо эле мындай бир искусствого жакын, ошол убакта эле ырдачу. Ошондо биринчи класс окуп жүргөндө ырдаганда Жумакадыр ырдап атат деп баарыбыз мындай карап мындай суктанчубуз. Анан ошол кезде мектепте Жалын деген ансамбль бар эле, эстрадный ансамбль. Ошондо Жумакадыр кичинекей кезден баштап ырдап, анан көк жылы жаңы чыккан кезде ошону ырдап Ат Башка таанымал болгондо, анан өзү Жумакадыр аты өчүп мектепте окуган жогорку класстын балдары, кичинекей класстын балдардын баары көк жылы деп атап коюшкан да. Жалын деген батальон менен жаңкынтып лыжатып, ушу айылдарды кыдырып ырдап жүрсөм эле ойлодук, буну эми музыкага бериш керек деп. Мен деле өзүм деле башка кесип тандайын деген кыялым жок болчу. Анан мектепти бүтүп Жумакадыр Көлгө кетти, музыкальный училищега. Тоң районунда Жестен бар эле, Бакамаевда. Анан ал дагы ошо студияны бүткөн актер болчу, ошо тоңдо маданият үйүндө иштечү, анан ошол жүрүп барсак, музыкалык окуу жайдан текшерет да, ритм, слух дегендерди текшерет. Барсам ошол жерде мыкты мугалимдер, Токтомуш Турдуманбетов деген лауреат Ленинский комсомола кыйын хормейстер бар болчу. Ошол анан ритм, слухумду текшерип алып атпай, анан дагы бир агай келди, мындай ак чач агайчы. Келип эле анан тат деп эле жибек чачты ойноп эле анан бул кайсы чыгарма дейт, анан бул жибек чач дедим. Кимики дейт, Шерелиевдики. Мен билем да Шерелиевдин өзүнүн хордордаган. Кийин ойлосомуз Черик Жабакасов экен. Карасам бир кара тору шуулдаган эле бир жигит жүрөт. Ошону таанышып калдык. Мына ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин экөөбүз кол кармашып, дос болуп, эчен жакшы күндөрдү өткөрдүк, эчен кыйынчылыктарды өткөрдүк. Ошонун баарын экөөбүз чогуу бирге жеңип келатабыз. Анан ошо Пржевальскийге музыкалык окуу жайга тапшырганда Кара Держовский бөлүмгө алды да.
Анан мен уже дирижерлукту сабак алып калгандан кийин дирижерлукка кызыктым да. Анын үстүнө дирижердун жетекчилик сапатты аябай тарбиялап, ышык берип, жетекчилик сапатка неметет. Аякта Аскар Жуманалиевич деген агайым бар эле, бар азыр дагы. Ошо кишиден мыкты хормейстер, анан Токтомуш Турдумамбетов деген биздин жакшы лауреат Ленинская комсомола укмуш мыкты дирижер болгон хормейстер. Ошондон сабак алдым. Ошентип искусство өнөрүнө дилгир Жумакадыр окуусун улантуу максатында Борбордогу Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтуна келип тапшырып, 1-курстан кийин Советтик армиянын катарына чакырылып, кызматын өтөп бүткөн соң кайрадан өзү каалап келген окуу жайын улантат. Биз аябай күчтүү келдик. Ошол биздин курс менен тапшыргандардан Динара Акулова, Карагул Тиленчиев, мен өттүм, дагы көп балдар ушу Бейшеналиевага өтүп кеттик да. Бул фундаментальный образование менен келгенде, эмчине 4 жыл Караколдо окуп, хормейстер кесиби менен келген да. Мына могу Бейшеналиева мына ушул жерде сабак алып, ушул жерде студент болуп, улуу кишилер менен баары ушул жерде жүрдү. Малдабасанов жүрдү, Табылесов жүрдү, тигин аркы корпуста Кийизбаева жүрдү, Сартбаев эжекелер баары ушул жерде. Бул абдан тың хормейстер. Мындай хормейстерлер эркек балдардан, аялдар кечирип койсун, эркек балдардан биринчисин эле. Ошо биринчисин мен Жумакарды коет элем. Бияктан мыкты хормейстерлер Султан Юсупович, мына биздин Кыргыздын хор жанры боюнча тарыхта биринчи профессор, Московский консерваториянын бүтүрүүчүсү Султан агайдан түзмө-түз сабак алган жокмун, бирок Султан агайдын сабагын алдык, хорунда отурдук, Султан агай менен ээрчип, анын жакшы сөздөрүн, жакшы тарбиясын алдык. Кыргыз Республикасынын эл артисти Кеңеш Ибраимкулович Алиевден сабак алдык. А кишилер дагы бизди ошо музыкага, андан сырткары жашоого дагы жакшы тарбиялады да. Анын өзүмдүн жеке мугалимим Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, профессор Абдуллаев Өзбек Абдуллаевичтен бүттүм мен. Бир курстан окудук. Өзүбүз деле билбей калдык кандай болгонун. Иши баягы жакындашып, чогуу бир комнатада чай ичет элек, чогуу бирге сабак окуйт элек. Чолпон менен биз Жүкем экөөбүз армиядан келген жылы, 86-жылы ушул Кара Сакал деген айыл бар Бишкектин Сокулук районунда, Бишкектин чет жагында. Ошол жерге сельхоз работа барып калдык. Сентябрда алма тердик, жүзүм тердик дегендей. Ошол жерден таанышканбыз. Баягы өзүбүздүн курсташтар күлүп калчы, неме деп. Жакында Чолпон турмушка чыгат деп эле. Анан мен деле ал ойдо жок да, планда да жок да. Бир күн эле экөөбүз үйлөнөлү деп баягы немесин сунушун берди. Мен деле каршы болгон жокмун. Эми баягы чогуп жүргөндөн билесиң да. 10 чакты доспуз, балдар, эркек балдар. Бизди баарыбызды кормить этчи. Бүтүн эле биз ошондо ойлоп да коюп турабыз. Семейный болсо, окуса, анан кийин баарыбыз ошо топтошуп ошол жакта жүрсөк, аны ойлоп да коюп турбуз аны. Кийин ойлосок, мына ошону кабагым кашым дебей. Мен айтып коем азыр, Чолпон молодец, топ бойдокту баккан депчи. Студенттик көздө мамам экөө баш кошуп, ошо анан бияктан мен эмеде общежитияда төрөлгөм да. Анан ошентип анан кийин атам болсо апамдын жанына барам, апамды карайм деп
ат башыга көчүп барышкан. Негизи мени бияка алып калды эле. Жумакадырды деле опера театрга алып калган. Анан бирок айылда апабызга карап айылга кеттик. Анан ал жерден ошо союз тарап өтө кыйын маалга бардык. Балабыз кичинекей, бирок ошол кызыбызды сүйрөп алып мектепке. Ошол ремонттоп мектепти. Бир жагынан сабак берип, бир жагынан ошо чыгармачылык эмнеле баягы чарбачылык иштер менен да иштеп, баягы экөөбүз бири-бирибизди колдоп чогуу жүргөн үчүн менин оюмча ошол кыйынчылыктын баарын жеңдик да. Эгерде экөөбүз эки башка кесипте болгондо, мен ойлойм, анда кандай болот эле. Мисалы, ал мени түшүнбөйт эле, мен аны түшүнбөйт элем. Орто жолдо жарым жыл ал жумушу жок жүрдү. Баягы саат жок мектепте, орун жок деп ал жарым жыл жумушу жок жүрдү. Анан кийин ошо 90-жылдар ошо катуу жанагы перестройка болгондо, кыйынчылык болгондо анан кой деди окшойт, айылда негизи оор эле болду да. Анан кайра бияка келди, бияка келип атам ошондо өз кесибин таштап, айла жок үй бүлөнү багыш үчүн бизнеске аттандырды. Ушунда арман кылчу да, себеп дегенде бул бизнес менен кетип эле өзүнүн кесиби менен кылбай, жүрөгүндө үй көп жүрчү да, өзүн ушунчалык бул чыгармачылыкты жакшы көргөндөн кийин ошол жаатта иштесем деп аябай кыялданчу. Шаарга келип анан экөөбүз отуруп алып кеңештик, эми сен мен чыкканчы болбойн, сен эми музыка жагы менен кете бер. Мен эми бала бакыраным, шартка жараша эми башка иштерди кылайын деп анан ошо бизнес чөйрөсүнө кирип, коммерция бизнес чөйрөсүнө кирип, анан соода сатыкка ошентип анан бизнесте көбүрөөк жүрүп калды. Ошол убакта жүргөндө дагы Жумакадыр ушу маданияттан алыстабай, биздин замандын, биздин доордун залкарлары болгон Жумамилдин Шералиевдин, Рыспай Абдыкадыровдун ушулардын бир мындай чыгармачыл, кандай деп айтам, мындай кечелерин, ушул ишлердин мындай концерттерин берип, ушуларды өзүнүн эсебинен каржылап, ар кандай конкурстарды өткөрүп, меценат болуп, анан ар бир могу көп мектептерге, көп окуу жайларына ушулардын атында класстарды ачтырып, абдан көп иштер жасап келе жатканда мен күбө болуп жүрөм. Жаштайынан эмгекчил, ар тараптуу шыктуу Жумакадыр бизнес чөйрөсүн тез өздөштүрүп, өз жашоосун тың алып кеткен менен жүрөгүнүн түпкүрүндө чыгармачылыкка болгон тартылуу аны тынч койбоду. Бул киши ошондой өндүрүштүк ишкердик жумушта жүргөндө дагы маданиятка чоң демөөрчү болгон, меценат болгон, ошону колдогон инсандардын бири. Мына биздин ушул канчалаган бир спектакльдердин коюлушуна, концерттердин өтүшүнө Жумакадыр Курмангалиевдин өзгөчө салымын билем. Мен маданияттан алыстай алган жокмун да. Ошентип жүрүп 99-жылы Рыспай Абдыкадыровдун өлгөндөн кийин биринчи эскерүү концертин уюштурдум. Өзүмдүн каражатым менен, өзүмдүн баягы инициативам менен ошондой уюштурдук. Бул улуу боюнча аткаруучу Рыспай Абдыкадыровду абдан жакшы көрөт. Мына ошол Рыспай Абдыкадыровдун фонддун мүчөсү. Бул ошо Жумакадырдын идеясы болчу. Ошону дүркүрөтүп республикалык масштабта өткөздүк. Бир топ жерлерге мына ошо түштүккө дагы бардык. Аяка дагы ошо Атайын музыкалдык школда Жумамилдин Шералиевдин класстары ачылды. Немеде Баткенде, баарында, бир жерде, анан баарын кыдырдык ошо республиканы, түндүк түштүктүн баарында. Бир куштун эки канатындай деп раматтылык Боконбай Боркеев агайыбыз анан келип сунуш киргизип келе экөөнү чогуу кылып бир класстарды ачалы деп. Анан Султан Борошев деген бар, анан биз ошо Шералиев атабыздын, Рыспай Абдыкадыров агайыбыздын экөөнүн кийинки муундарга тарбия бериш үчүн анан республика боюнча класстарды ачалы деп. Анан класстарды ачыш үчүн эмне керек? Азамат мойнун жок кесет, аргымак мойнун ок кесет дегендей каражат керек да. Анан каражатка анан кирсек анан Карганбек Самаков анан каражат берди да, бир көп акча берди.
3,5 миллиондай акча берди. Бүт республиканы кыдырып ачып келгиле депчи. Анан биз экөөнүн сүрөттөрүн чыгартабыз ошол акчага. Рамкага салабыз, дагы башка сүрөттөрүн салып, бүт анан коробкага салып, тиги кескен лентадан бери, кайчыдан бери салып туруп анан посылка кылып жөнөтөбүз. Баткенге, Ошко, Жалал Абадка, Көлгө, Нарынга, бүт Таласка бүт жөнөтүп, анан алар класста ачып даярдагандан кийин анан биз барып, анан ошол жерде концерт коюп, анан класстар 100га жакын класс ачып келдик. Жумабек Шералиев, Рыспай Абдыкадыров атында класстарды. Жумабек Шералиевдин китептерин чыгарттык. Анан кийин 100 жылдыгында анан бизде эми ат башы коому бар. Анан ат башы коому өздөрү анан каражат чогултуп, баары Аскар Салымбек агайыбыз баш болгон, тиги замандаш, анан баардык бизнесмендер акча чогултуп, анан Жумабек Шералиевдин 100 жылдыгын чоң масштабта филармонияда 100 жылдыгын өткөрдүк да. Рыспай Абдыкадыров калтырып кеткен кыргызга жакшынакай маданий мурастарды, кайталангыс маданий мурастарды кийинки муунга, кийинки урпактарга бир татыктуу өткөрүп берсек абдан жакшы болот эле. Каражат бөлүп, каражат которуп, байге фондун которуп, Кудай буйрса, колдон келген мүмкүнчүлүктөр менен жардамыбызды берип, чогуу эр-шарк аркылуу өткөрүп келатабыз. Бактыма ушундай бир сонун нерсе башыма бакыт конуп берди. Турдакун Суалиевдин 90 жылдыгын өткөрүүгө ошо концерт жагын уюштуруучусу болуп калдым. 90 жылдыгын 2009-жылы өткөрдүк. Дасмияда концерт бергенде ошондо мэриянын эл аспаптар оркестри жаңы уюштулуп аткан. Ошол оркестрди алып барып, ал кезде Сейталиев агайыбыз бар, Кайыргүл эже Сартбаева барып ырдап берди, Самара Токтакунова барып комуз чертип берди. Насыр Даулесовдун 80 жылдыгы болуп калды ошол жылдары. Анан Насыр Даулесов агай үйүнө чакыртыптыр бизди, мени, Аман Жапаров, Дилдембай режиссерду, Эсен Ишенович деген демебизди, анан Карагул Тиленчиев народный артист. Анан чакырып, анан агай айтты: эми силер менин окуучуларымсыңар деди. Анан эми Жумакадыр, сенин азыр эми колуңда тыйының бар деди. Сен эми немең жүрүп турат, ишиң жүрүп турат. Анан азыр бир иш чара өткөрөм десең эле доллар сурайт экен адамдар деди. Анан мен ушу 80 жылдыгыма Аста Секин Колуктун эстрадалык вариантка коюп бергиле, ошого жардам бер деди. Колумда болуп турат. Ой агай, маселе жок, жардам беребиз деп анан чыгып сүйлөшүп, ошо каражатын өзүм көтөрүп, бияктан анан фойеге чакырып, анан небереси келип, сизди чакырып атат атам деди. Анан фойеге чакырып, анан таягын мынтип анан батасын берди. Рахмат сага деп, аябай кучактап. Жумакадыр болбосо бул үй бүлө өтөр өтпөсүнө мен таң калам да. Өтөр өтпөсүн өзүмө суроо берем мен. Маданият тармагындагы кызматкерлерге аябай колдоо көрсөтүп жүрдү. Материалдык жактан колдоо көрсөтүп жүрдү, моралдык жактан колдоо көрсөтүп жүрдү. Жанагындай конкурстарга, фестивалдарга, мисалы кетип атканда акча каражаттары жок болуп калганда ошолорго да акча каражатынан бери берип, тамак ашынан бери каржылап, чындыгында маданият тармагына болгон эмесин баарын салып келди да. Мен маданият министрлигине келгенге чейин эле, алдагы маданият министрлигине келгенге чейин эле көптөгөн маданият кызматкерлеринин юбилейлик иш-чараларын өткөрүп, аларга өзүнүн чөнтөгүнөн болсо, жылкысын болобу, малын болобу берип, сойдуруп, анан көңүлүн көтөрүп, аларга майрам сайын алардын үйлөрүнө барып, кичине болсо дагы алар менен баарлашып көңүлүн көтөргөн ушуларды көп угам да. Ошонун баардыгы ушул искусствого, маданиятка берилгендиги жөнүндө. Эки миң 16-жылы тарых жана маданият жылы деп жарыяланып, Султан Раев дайындалат дагы
Ал Жумакадырдын уюштуруучулук жөндөмдүүлүгүнө жана маданият ишин жанындай көрүп мамиле кылаарын байкап жүргөндүктөн аны дирекцияга жумушка чакырат. Жумакадыр менен мен ушул Тайлак Баатырдын 200 жылдык юбилейин жасап атканыбызда дирекцияда иштечү, ошондо жакындан тааныштым. Соңкөлдө Тайлак Баатырдын конушун чаап душмандары өрттөп салган эпизод бар да. Сүрөтчүсү болсо Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер бул Юлдаш Нурматов болчу. Анан жанагы Тайлак Баатырдын конушун чапканда боз үйлөр өрттөнүш керек да. Аны өрттөш үчүн жанагы декоративный боз үйлөр да ошондо жанагы материалдардан окшотуп жасаганбыз да, көркөмдөпчү. Ал киши жанагы бензинди унутуп калыптыр да. Территория оцепление алынган, милициялар кас-катар болуп тизилип турат, эч кимди чыгарбайт да, киргизбейт дагы, машиналар турат. Бирок кашайып, машиналардын бүт баары жанагы шланга менен бензинди чыгарып алышка болбойт экен да. Анан ары бери чуркап, чыйпылыктап жүрсүн, бир убакта Жумакадыр келип, байке, эмне болуп кетти деди. Эй, художник Юлдаш байке бензинди унутуп калыптыр, каяктан табарын билбей атсам, байке кызылат болгонсуз, азыр табат дептир. 5 мүнөткө жетпей бензинди таап келип берип койду да. Анан мен таң калып калдым да, ошол губернатор чече албаса, аким чече албаса, анан Жумакадыр ошону ошол жерден туруп чечип калганда өзүндө маани берип калдым да, бул жөн боло эмес экен депчи. Анан ошондон башталып экөөбүздүн агалык, инилик, мындай единомышленниктер деп коет го, пикирлеш боло баштадык. Ошол эле жылы биздин улуу ойчулубуз Жусуп Баласагандын 1000 жылдыгы болуп калды. Ошол дагы мен бактыма, мен башыма бакыт болуп калды. Аны биз Буранада өткөрдүк, аны дагы. Буранада өткөрдүк, аны дагы Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер Эгемберди Чалабаев агайыбыз койду. Эки миң 18 жылы каарманыбыз маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы улуттук маданий борборго алгач бөлүм башчы, анан тез эле борбордун орун басарлыгына дайындалат. Андан кийин анан Тургунбай Абдрасулович айтты, мен эми башка кызматка кетишим керек. Көрсө даярдап атыптыр да. Анан сиз бул жерге генеральный директор болуп калышыңыз керек деди. Аякта мен келсем, бир бөлүмүбүз Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык окуу жайда экен. Бир бөлүмүбүз тиги китеп палатасында экен, бир бөлүмүбүз китепканада экен. Анан мен чалып чакырам бир бөлүмдөчү, келгиле деп. Түштөн кийин барабыз дейт. Түштөн кийин келет. Бир бөлүмдө чакырам, түштөн чакырсам, эртең барайын, мен баргычакты дейт. Болбойт деп, анан иш жүрбөйт да, эффект жок. Анан кой мындай болбойт деп, анан кабинет жок дейт. Анан кабинет азыр табабыз деп, анан зданияны кыдыра баштадым, мекемени. Кыдырсам, анан подвал бар экен, жер төлө болуп подвал. Анан карасам, аябай шыбактары түшкөн, тамчы тамган, анан мындай кабинеттер бар экен, бөлмөлөр, баары бейик, аябай. Анан бир бөлмөнө карасам, бир люстралар, бир нерселер турат. Анан ал кезде уже министр Азамат Капарович Жаманкулов болуп калган да. Азамат Капарович, мен мындай иштей албайм, бөлүмдөрүм ар каякта экен. Сен кабинет тартыш болуп атат дейт. Анан тартыш болсо, подвалда бир кабинеттер бар экен, люстралар турат жөн эле. Ошолорду бошотуп, ремонттоп, акырын бөлүмдөрүн алып келе бербейм бияка десем, күлдү. Анан эми билбейм, береби мүмкүнчүлүгүңүз болсо караңызчы деди, мен сизге уруксат берейин деп. Жумакадыр Беловачты бир базардын ээси деп коебуз. Ошондуктан эмне болсо, баягы мамлекеттин акчасы жетпей калган жерге өзүнүн акчасын кошуп кыла берет да. Ошондуктан мындай учурларды көп кездештирдик. 3 бөлүмдү тең тартып алдым. Анан эффект жүрө баштады. Чалсаң сразу чуркап келет, чыгат жаныбызда. Анан Азамат Капарович айтты, эми сиз
реформатор турбайсызбы, реформа жасап атасыз мунун баарын деп. Сөзүнө турган, эмне айтса жасаган адамдардын бириси. Жумакали Белалович менен биз көп жерлерде ар кандай иш-чараларды өткөрдүк. Башыбыздан көптөгөн окуялар өттү. Баткенде, Чүйдө, Таласта, Ошто, Жалал-Абадта, Ысык көлдө. Ошонун баардыгы көбүн эсе өлкө башчылардын же болбосо өкмөт башчылардын катышуусунда өтөт. Мамлекеттик кызматта жүргөндөн кийин, иш тапшырылгандан кийин тапшырманы аткарышыбыз керек да. Аткарганда жөн эле баягы для галочки аткарып койбойбу, жогорку деңгээлде аткарганга аракет кылыш керек да баарынча. Протоколдук иш-чаралар бир дагы мүнөт же болбосо бир дагы жеринен ката кетиргенге биздин укугубуз жок. И деңгээли ар дайым бийик болуп туруш керек. Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгын өткөрүп атабыз. Баткенде, Охнада, Кадамжайда. Азамат Капаровичтин анда дал министр немесе телефон зарядкасы өчүп калыптыр. Эртеси күнү саат 3-тө иш-чара. Анан 12-де прогонубуз бар да, сдача. Саат 12-ге 20 мүнөт калганда эле Азамат Капарович чалат Кадамжайда. Жумакадыр Белалович. Президент 12-де келет экен. Как 12-де келет? Жо 12-де келет. Кечинде менин телефонум отключать этилип калган, сиз да чалса албай койгон турбайсызбы дейт. Ошо 12-ге бир 15 мүнөт калган, 15 мүнөттүн ичинде баарын даярдадык, бүт баарын. И элдер келди, уже президент келип калды, түп-түз туруп калдык. Президент келип отурду, саат 12:00-дө баштап жакшынакай өткөрүйдүк. Анан иш-чара бүткөндөн кийин эле артыбызга чуркап келиптир министрчи. Айланайда камырдан кыл сургандай эле суур чыкты. Ушундай болот да, ушундай нерселер болот. Жетекчи кылып тургандагы 3 касиетин айта алам. Бул эң биринчи эле Жумакадыр Белаловичтин команда менен иштей алгандыгы. Жумакадыр Белаловичтин мындайча айтканда тиги менеджер катары, уюштургуч, ушундай чоң-чоң касиетке. Анан ар бир ишти алдын ала бир эки кадам алдын ала билип турат, каягын эмне кылыш керек, каяктан эмнени алып келе коюш керек, каяктан кимди подключить ете коюш керек дегендей. Режиссерлор жанагы ачуу калтырып жиберет, эмоция калтырып жиберет, бирок ошонун бүт баарын басаңдатып, менин жетишкендиктеримдин жарымы ошол Жумакадырдын кошумчасы деп эсептейм да. Кечинде репетиция кылып атканда, мен муну айта берейин, репетиция кылып атканда башкы режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Эгемберди Чалабаев кыйкырып атат. Художник, кана аягына чейин тургузган жоксуң, бүтүрбөйсүңбү, эртең сдача, бүрсү күнү иш-чара деп микрофондон кыйкырып атат. Микрофондон кыйкырса тиги дагы заслуженный деятель культуры Жанышбек Жамырзаев деген. Анан ал бүгүн болбойт, эртең коем деп экөө уруша кетти. Кыйкырасың элдин көзүнчө деп. Тамак ичип анан эми бат эле да жазылат. Тамак ичип достошуп, эртеси кечинде сонун кылып өткөрүп койдук. Ушундай көшөгөнүн артында кыйынчылыктарды муну эч ким билбейт. Бизде маданият кызматкерлери абдан назик адамдар болот. Көп нерсе кереги жок. Көңүл бул эң негизги баягы мындай баалануучу фактор десек болот да. Көңүлүн көтөрүү, жакшы сөз айтуу, жакшы бир жылуу сөздөрдү арнай турган болсок, бир канча көкөлөп ошого жараша абдан көптөгөн жакшы чыгармаларды чыгарып калышат да. Ошондуктан Жумакадыр Белалович өмүр бою эле ошол жумуштарды жасап жүрөт. Анан биздин кээ бир режиссерлорубуз чындыгында өзүнүкүн гана бербейт. Кээ бир художниктерибиз өзүнүкүн бербейт. Сценарист болсо мен мындай жазып койдум деп өзүнүкүн бербейт. Анан ошонун ортосунда
менин апакем айтчу, мен силердин араңарда сваркамын депчи. Ошолордун арасында анан сварка болосуң, анан тигиге барып иштин кызыкчылыгы үчүн анан тигиге барып тигини тиги сооротуп, буга келип муну сооротуп, анан жакшынакай иштин кызыкчылыгы үчүн анан ошолордун баарынын ортосунда чуркап иштерди алып барып, анан эң негизгиси ошо баары билип турат, бирокчу аягы бүткөндө бир жакшы кучакташып бир сонун бир менеджерлик касиет аябай күчтүү экен да Жумакадыр бакен. Бүт жерге барганда Ошко барабызбы, Таласка барабызбы, Көлгө барабызбы, Нарынга барсак, Баткенге барсак деле ошо иштеп аткандар менен бүт условия түзүп коет да, только иштешиң керек да. Мени менен кошулуп художник болуп жүрөт да, как художниктей болуп. Командага көңүл бөлүп, ошол жака жан дүйнөсүн арнап, ар биринин көңүлүн карамайынча мындай жакшы команда түзүлүш кыйын. Жыйынтыгында жакшы деген сөздү биз алабыз да. Биз эми анткени алдында жүрөбүз. Артында ошол көшөгөнүн артындагы эң чоң жумушту кылган адамдар бул Жумакар Бекалаштын анын командасы. Каарманыбыздын ушул багыттагы ага жүктөлгөн жооптуу иш-чараларынын бири бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда алыс жакындан келген кадырлуу меймандардын алдында элибиздин жүзү жарык болуп мыкты уюшулгандыкта өттү. Көчмөндөр оюндары негизи биздин мамлекетибиздин бир сыйра руханий жан дүйнөсүн көтөрүп алды да. жылы Кыргызстан менен Россиянын эл шаркак жылы деп жарыяланганда дагы ошонун ачылыш салтанатын биргештирди. 2019 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммитинде гала концерт уюштуруп, чынында эле республикабыздын ар аймагындагы мамлекеттик мааниси бар ар кандай маданий иш-чаралар, көшөгө артында нелеген түйшөлүүлөр, изденүүлөр, ар бир иш-чарада бири-бирине окшобогон ар түрдүүлүк, тактык, уюштуруучулук, анан албетте бийик чыгармачылык талап этилет. Мына ушул сапат биздин каарманыбызда бар. Анан инициатор. Мен чыгармачылыкта мына сценарийни түзүп аткан кезде, постановканы коюп аткан кезде Жумакадыр ошолорго вникать этет да, кирет да, ичине сүңгүп кирип туруп, мен кандай ой жүгүртсөм, кээ бирде мага ошол кошумчаларды кошуп, ошонун дагы бир көркөмдүү жагын көтөргөнгө ошол мындай консультант катары дагы кошулуп кетет да. Баткен шаарында өлкөнүн президенти катышкан Нооруз майрамын өткөрүүдө да каарманыбыз өзгөчө сунушун билдирген. Ойлондум. Тонна плов басып, тонна беш бармак жасаган бир нерселер бар го. Анан 1 тонна сүмөлөк жасайлы дедик да. Анан мен башкы режиссерге айттым. Эгемберди Чалабаев агайыбызга народный артист. Агай ушундай 1 тонна сүмөлөк жасабайлыбы десем, кантип жасайсың dedi. Сиз сценарийге киргизиңиз, калганын көрөбүз. Деп анан макул деп анан сценарийге киргизип алып, анан казан таппайбыз. Бизде 1 тонналык казан жасабайт экен. Анан жан талашып Өзбекстанга чыктык. Ошону барып сүйлөшүп Ташкенттен бери жана казанды жасатып келип, ошону башында туруп, анан кийин ошол жерде кылганы мына Баткендеги эң чоң жетишкендиктердин бирөө. Ушул жанагы элдин башын бириктирип, ошол түнү күнү дебей Баткен жанагы чоң 1 тонналык казандын тегерегинен элдер кетпей, жанагы тилек ниеттерин айтып ошол жерде аралаштырды. Жумакадыр мына ушундай маданият майданында жан уруп иштеп жүрсө дагы, анын жан дүйнөсүндөгү республикадагы хор өнөрү, эл аспаптар оркестрлерине колдоо көргөзүү жана алардын чеберчилигин жогорулатуу максатында республикалык конкурс, фестивалдарды өткөрүүгө белсенип киришет. Бул көп жамаатты баш коштурган ары татаал иш-чара, сөзсүз түрдө каражатты жана чыныгы уюштуруучулукту талап кылат эле.
монстрларды чакырдым дагы анан ушундай кылабыз десем аябай жакты, бирок сүйүнүчтүү, бирок алар деле коркучту кичине. Мыяктан хармейстерлердин болсо, ушул народ нарселерди, мына Карабол Тиленчиевди, Маматова эжекелерибизди ошолорду чакырып алам, кеңешип анан жобону тарат. 600 оркестрант келиптир. 600 стул даярдадык, 3 ряд сахна жазадык. Канча микрофон коюш керек 600 кишиге. Анда дагы 20 оркестр келиптир, 20 дирижер, башкы дирижеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Тилегенов болду. Жумакадырды убагы келди, ошондой тарбия үчүн. Андай тарбия алыш үчүн Жумакадырды мындай өзү жооп бере турган жумушка деп. Мисалы, театр турат, филармония турат. Абдан жакшы билет театрдын иштерин. Белгилүү педагог Асанбек Асакеев билгендей айткан экен. Бул көрсөтүү тартылып бүтүп калганда, өлкөбүздөгү облустук театрларынын ичинен жалгыз имараты жок Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театрына жетекчи болуп дайындалды. Бул албетте каарманыбызга маданият тармагындагы дагы бир чоң жоопкерчилик жүктөлүп, ага болгон дагы бир ишеним болуп калды. Үчөлөгөн болуптур, келгенине министерствобуз келип жетекчиңер ушул болот азыр деп тааныштырып кетиптир. Анан үчөлөгөндүн ичинде бүт шаардын элине нооруз өткөрүштү. Бул кишинин мындай азыр силер менен сүйлөшүү, буларды жетекчилердин сөзүн угуп дагы мен ойлонуп туруп атам да. Эгерде Кудай буйруса элде жылы имаратыбыз болуп калат деп атат Жумакадыр мырза. Эгер ошол болуп кала турган болсо, республиканын деңгээлинде жөн эле мындай эле айбалта тигини кылып койгон эле ойноп туруп өткөрө турган жетекчибиз келди да биздин театрга. Сен дагы бул жердесиң. Сага да окчаңдын. Аттың бешин, аттың тагдыр. Кечир. Өзүбүздүн имаратыбыз болуш керек. Кудай буйруса, президентибиз азыр колдоп атат. Министрлер кабинети колдоп атат мына имарат деп. Министрибиз да бүгүнкү күндө аябай аракети чоң. Кудай буйруса, ушулардын жардамы менен, жогору жактын жардамы менен Кудай буйруса быйыл имараттуу болобуз деген ойдобуз. Кудай буйруса, жакшы ойду эч качан четке какпайбыз. Мен милициянын кызматкери болгондон кийин мындай маданият менен биздин кызматтындагы мындай абдан байланыш бар да. Эмне үчүн дегенде, эл канчалык маданияттуу болсо, ошол мамлекетте тартип болот. Ошол мамлекетте кылмыштуулук деген аз болот. Ошол жерде улуусу кичүүсүнө, кичүүсү улуусуна дегендей мындай жакшы, сылык, боорукер мамиле жасашат да. Анан биз ошон үчүн биздин мамлекет маданиятка көңүл буруп келатат, бирок дагы муну көп эселентип, аябай күчтөнтүп, ошо маданиятка аябай көңүл бурулуш керек да. Чолпон болбосо Жумакадыр кайда болот эле деген кеп бар. Буга суроо бериш керек чын элечи. Анан бул чолпондун өзүнүн турган турпаты, адамга карата болгон мамилеси, ишке карата болгон мамилеси, ички дүйнөсүнүн тазалыгы бул ошо Жумакадыр баягы мындай бийиктикке алып чыгып атат деп атам да. Апамдын батасын алган, апамдын тарбиясын алган келин жаман келин болчу эле деп. Анткени мына ошо апабыз 100-ге таяп көз жумду. Акылынан тайган жок. Көз өткөнчө ошо келини чопон колунда болду. Аны өз дайыма алкай берчи, чопон мындай, чопон тиндей деп эле ошо алкап ошо батасын алганда 12 жашында мага училищага келди. Аны мага Самаранын көзү Чалагы Сисабаев деген алып келди да. Текшерип көрүп,
баягы музыкальный данные деп коюп текшерип көрүп абдан тың экен. Анан мен өзүмдүн классыма беришти. Ошо училищени 4 жыл окуду менден. Андан кийин институтта 5 жыл окуду менден. Аспирантураны менден окуду. Кийин ошо институтта азыр кафедранын жетекчиси болуп, зав кафедра болуп иштеп атат. Мен айтпадым беле, мына жерде эмне туруп атат? Ритен ута турат. Ритен ута эмне кылыш керек эле? 5-6 жыл мурун кафедранын отчетунун концертин бери. Андай отчет концерт жогорку окуу жайлары кафедранын ошондой отчет концерт бергени мен жолугу элекмин. Университеттин алды кафедрасын башчысында. Жакшы мугалимдерди өзү топтоп алды, студенттер абдан жакшы студенттер чыгып атат. Оркестр уюштуруп алды, элдик оркестрди, комузчулар ансамбльдерин уюштуруп алды. Фестивалдарга көп катышат, конкурстарга барып байгелүү орундарды алып келип атат. Бул өзүнүн кафедрасы боюнча айтканым. Жакында эле мына Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмен деген ардактуу наам ыйгарылды. Экөөсүнүн жашаганыбызга 36 жылдай болуп атат уже. Экөөбүздүн жалпы сүйлөшө турган темабыз бар. Анын иши мага кызык, меники ага кызык. Ал билбегенди мен айтам, мен билбегенди ал айтат. Наоборот, биз үчүн жеңил да. 2 уул 2 кызыбыз бар. Бирок балдарыбыз да кыздарыбыз да биздин неме менен кеткен жок. Кызыбыз жогорку билимдүү, бирок ошо бизнес менен кетти да. Улуу балабыз абсолютный слух. Абсолютный слух. Ал дагы бизнес менен кетти. Кийин кызыбыз бар. Кытайда күйөө балабыз. Алар ошо мугалимдик кесип менен кеткен. Анан эң кичүү уулубуз ошо биздин кесип менен кетсе экен деп неметкенбиз. 3-4 киного тартылды. Жоро жолдоштор да бар, кандай десем, бүт топ келишти да. Анан ошон үчүн буларга азыр только ошо болгону ден соолук каалайт элем. Анан азыркы ушул мезгил менен рахаттанып эле, жакшынакай курбулар менен чай ичип, неберелер менен жытташып, буюрса келин алса келиндүү болуп. Түмөнбай Байзаковдун 4 куплет ыры менен кандай укмуш биздин кыргыздын жерин, тоолорун, таштарын керемет экен 4 куплет менен берген. Карачы. Адырлар көкүрөгү дейт, токой чачы дейт. Могу токойдун чач болуп турганы, могу жерде жана Жет өгүскө, ак сууга барсаңар, тоолордун чыкканда. Тоонун эң чокусуна чейин мындай болуп турат да, карагайлар жана чач болуп турат да, кадимкидей токой чачы да. Барып бир жарым саат, 1 саат ошо суунун жээгинде ары бери басып, улам жан дүйнөңдү байытып, руханий азыкты тоодон ушунда берип турат. Могу карагай кайыңдар, арча токойлор. Жан дүйнөмдө өзүмдүн эмен ошо маданиятка салым кошсом, анан адамзатка негизи жардамым тийип турса деп, керегибиз тийип бири-бирибизге, жардамыбыз тийип турса, ал өмүрдүн узактыгы, бакыттын болуп турганы ошондо болуш керек. Thank you.